Программабызды улантабыз достор. Негизи Рыспай Абдыкадыров деген инсанды бардыгыңыздар билесиздер. Ошол инсан тирүү болгондо бүгүн 75 жашка чыкмак. Ошол инсандын 75 жылдыгын утурлай Улуттук филармонияда бүгүн жакшы иш-чара болот экен. Ошолдо катышуучулардын бири бизге конокко келди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырыскелди Осмонкулов агабыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кубанычтабыз. Жаңы жылыңыз менен бирге болсун. Ошо бүгүн ошо атабыз 25 жылга толмок экен. Эрте кетти, 53 жашында. Аны ошо Рыспай Абдыкадыров 75ке чыкмак, 75ке чыкмак. Ошо атабыздын шакирттеринин бири Абдыкерим Ахмедов агайыбыз. Сөзү Карымшак Тажбаев атабыздын сөзүнө жазылган. Ошо Рыспайдын арманы деген мына дайыр болду. Видеоклипте дайыр болду. Ошо атабыздын ошо эскерип анан Рыспай Абдыкадыровдун негизги мына өзгөчөлүгү атабыз баарын нотага түшүрчү. Чыгармалардын баарын нотага түшүрүп, бул жакта өзүндө видеосун тасмадан көрүп атабыз. Бардыгын нотага түшүрүп, анан кийин иштеп чыкчу. Бул сиз айтып аткан клип, жаңыдан гана тартылган клип. Туура кечээ бетачар болду. Анан бүгүн дагы сиздерге рахмат, ошо бизди чакырып, ошо атабыздын чыгармачылыгын эскерип, ана бул эми Рыспай Абдыкадыровдун обондору негизи эми жөнөкөй обондор эмес, анткени бул чыныгы жүрөктөн, ошо ички дүйнөсүнөн чыккан чыгармалар. Анан азыр болсо ошо мен угуп атам, көп эле башка өлкөлөр кызыгып, обондоруна кызыгып, ошо көп чыгармаларын чоң оркестрге салып атышат. Эң сонун экен. Ал эми бул видеоклипти тартуу канча убакытты талап кылды, анткени байкап турсак? Эми жаңы жылдын алдында эми даярдоо процесси абдан узак, өзүңөр билесиздер. Даярдоо 1-2 ай даярданса, тартылганы 3-4 күн эле болот. Театр опера балеттин Малахит залында тартылды. Анан экинчи бөлүмү болсо Аксы районунда Кара Жыгач деген айылынын Бурана деген бир жери, кооз жери бар экен да, укмуш жери. Ошол жерден тарттык. Андан бери келатып, жаңы жол айылынын тургундарына мындай бир чоң салам. Анан ыраазычылык билдирем, анткени ошо биздин ошо атабыздын ушуну клибин тартып атабыз, чыгармасын кичине даңазалатабыз деп түшүндүрсөк, баары чогулуп, мечиттен чыгып чогулуп, ошо анан Энис деген агайыбыз, ошо Энис тиги Рыспай атабызга окшогон бир байкебиз бар. Ал ошо тартылып аккордеон менен ойноп берип, бул болсо жашы болсо Бек Абдыкадыров деген жигитибиз тартылды. Ал жаш убагы бул Энис деген бул ошо мына көрүп атасыздар. Ошо элдин астында эл кандай баалачу эле чыгармачылыгын. Демек, бул клиптен биз Рыспай атабыздын жашоо таржымалын көрсөк болот турбайбы? Туура. Анан даярдык эми 2 ай болду. Жакшы даярданып, анан Аксы районуна мына кетебиз деп атканда машинабыз бузулуп, машина таап албай, эми азыр заман билип баары иштейт, аракет кылат. Алмаз Милистемов деген досум бар. Ал болсо дароо эле чалсам, эми менин чыгармачылыгымды баалаган адам, кан досум. Аны Рыспай Абдыкадыровдун дагы чыгармачылыгын билет. Ал да дароо эле машинасын берип, машинасын алып, анан мына кетебиз деп аткан машина бузулганды билесиздер, э? Ооба. Жол узак. Ошо досума рахмат. Бар болгон жаңы жыл менен. Жакшы экен, анан кийин бүгүнкү жеңил өттү, жакшы. Жакшы экен, ушундай кызыктуу окуялар көп болгон экен. Айтыңызчы, бүгүнкү ушу кечесинде филармонияда концертте сиз ушу Рыспайдын арманынан башка дагы чыгармаларын аткарасызбы? Эми бүгүн чоң концерт болот. Көбүнчө ошо жаштар, анан элге белгилүү болгон инсандар аккордеон менен ырдашат. Анткени өзүңөр билесиздер, Рыспай Абдыкадыров аккордеон аспабы менен чыккан, ырдаган. Анан элесине деп ошо ырларын ырдалган, өзүнүн ырларын жаштар, анан ошо белгилүү адамдар ырдайт. Мен болсо ушул эле ырдайм. Анан клипти ошо жерге филармонияга
чоң экранда көрсөтүлөт. Чоң экранда көрсөтүлөт. Ал эми биздин балким теле көрүүчүлөр азыр кызыгып жатса керек, кандайча ал концертке барсак болот. Деги эле биздин шаар тургундары барууга мүмкүнчүлүк барбы? Канчада болот? Ал концерт саат 6-да башталат экен. Концертте болсо ошо Рыспай Абдыкадыровдун фонду мүчөлөрү ошо жамаат уюштуруп атышат. Мен дагы чакырышты, мен бармын да конкурс концертте. Саат 6-да башталат, анан билет сатылып, мен аны билбей эткем чынында. Мен ошо Рыспай атабыздын ушундай бир чоң концерт болуп аткандан кийин эми барыш керек, дагы алыш керек, таш керек. Аша, ал эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңыз кандай болуп атат? Амансың баары жакшы. Биз эми мен азыр улуттук консерваторияда иштейм. Ошол жерде бир Эмил Эген деген досум бар, ал болсо музыкант, аранжировщик. Ошо Рыспайдын Армандын аранжировкасын ошо жигитибиз жасаган. Анын атасы Эгенберди, раматолог, ошо Рыспай атабызга жакын жанында жүргөн адам экен. Анан февраль айында ошо Айрылма деген Марат Жунушев жигитибиздин Айрылма деген Келбек Урмепеттин сөзүнө жазылган ошо ыр клиби чыгат. Буюрса анда көрөбүз. Анын бир максатта көп пландар бар. Эми аны ошондо бул жол менен кайсыл айларга барып калат? Анда болсо ошо Актан Абдыкалыковдун ошо билесиз 2000-жылы Беш кемпир деген кино тасма чыкпады беле? Ооба, көргөнбүз. Ошо кино тасмасынан үзүндүлөр болот. Аны да подсъемкалар болот. Эми ошо Беш кемпирде өзүңөр билесиздер, анын айылдын баары ошо чагылдырылган. Ошол эле тиги балдар чаң жумуртка менен жыгылат го. Жумуртка менен жыгылат го. Баары бар да. Эми ал болсо ошо кино тасманын бир экинчи өмүрүн чыгарып койсок да, даңазалап койсок да, ал жакшы нерсе да. Бул негизи мындай кимдин идеясы? Сиз ушундай бардык эле чыгармаларга ушу эски тасмалардан кошуп жазасыздар? Эми атайын бул жазылган нерсе эмес да, булчу. Бул Беш кемпирде ошо тасмасынын үзүндүлөрүн алсам деген ой болгон эмес. Ал болсо бир мындай бир студиядабы же үйдө жүргөндө эле өзүнчө келип калат экен да. Беш кемпир бар да. Канча жыл болду? 15 жыл болуп калыптыр чыкканына. Анан тартылган, жакшы тартылган. Актан бакебиз жакшы тарткан. Анан дагы бир жолу даңазалап койсок, анда эмне? Ой чыкты. Анан ошону азыр Актан баке менен сүйлөшүп, тиги уруксатын алып, ал бакебизге рахмат, түшүнүп. Бирок эми ошо даярдап атканда процессинде мен келип көрүп койсом болот деген ниет болду да. Албетте эми ал чыгармачылык процессте. Билишибизче сиз бир жолу айткансыз, ушул сиздин басып өткөн чыгармачыл жолуңуз деги эле чыгармачылык тууралуу тасма тартылат деп. Ушул жаатында кандай болуп жатат азыр? Мен чыгармачыл сиздин жок, мен анын эми ал өз убагында болот го. Анын үчүн көп иштеш керек. Күч бар. Эми негизи кыргыз ыр дүйнөсү, ыр маданияты абдан кенен. Ошо маданиятты жакшы, ошол эле алга чыгарып болобу, эскерип болобу? Архивде чаң басып жаткан ырларды чыгарып, аз көп бир ырдар 10 жолу, 15 жолу ырдалып атпайбы? А биздин кыргыз алтын архивибизде абдан жакшы ырлар бар көп. Аларды чыгарып, мен дайыма эле айтам баарынычы. Ырлар көп, тандап иштеп, ошо бир эле 2 жолу ырдалган ырларды кайра чыгаруу бул жакшы нерсе да. Аны бир заманбапка жаңы аранжировка менен жазап, экинчи өмүрү берип, Туура. Анткени ошо билесиздер, анда тексттери кандай болчу? Алкул Осмоновдун текстине жазылган, Атамирхан көп акындардын сөзүнө жазылган обондор бар. Аны чыгарып дагы бир 2-3 тепкичке жогору көтөрүп койсо да бул дагы абдан керектүү нерсе. Чоң рахмат, келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш чараңыздар жакшы өтсүн, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Азыр болсо студиядан ушу сиздин аткарууңуздагы Рыспайдын Арманы деген чыгарманы ала келген экенсиз. Клибин сиздер менен чогуу көрөлү достор, сиздер да көрүңүздөр. Андан соң кайрадан жолугушабыз. Көрүшөбүз.